17 март күнү Аксы окуясына 17 жыл болду. Бул күнү Акаевдин бийлигине нааразы болуп чыккандардан 6 адам каза болгон. Кече Босбиектеги эскерүү иш-чарасына президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү келип, гүл чамбар коюп, Куран окулду. Мекендештеримдин, курман болгон мекендештеримдин, алардын жакындарынын тагдыры мен үчүн деле жөнөкөй гана сөз эмес. Бұл менің жүрегімде, урматтуу агайын туугандар. Мына азыр жарлык даярдап атабыз. Кийинки жылга 10 жылдыкты жогорку мамлекеттик деңгээлде ушул апрель окуясындагы өткөрүш боюнча Анда президент Сооронбай Жээнбеков сөз сүйлөп, Аксы эли ошол кездеги бийликке болгон нааразычылыгын көрсөтүп, акыйкатсыздыкка, мыйзамсыздыкка каршы чыгып, кийинки саясатчыларга сабак боло тургандай үлгү көрсөтүп кеткендигин эске салды. Ошондой эле каза болгондордун жакындарына көңүл айтуу менен эч качан кландык, үй бүлөлүк башкарууга жол бербей тургандыгын баса белгиледи. Үй бүлөлүк, кландык башкарууга күрөштө ошонун башатында болгон адам катары мен эч качан үй бүлөлүк кландуу башкарууга жол бербейм, урматтуу агайын туугандар. Жол бербейм. Биз мыйзамды сыйлаган, адилет, эркин коомду курабыз. Ал эми экс-президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн форум ишканасынын алдына партиялаштары менен бирге бир топ элди чогултуп, Аксы окуясын эскерүү иш-чарасын өткөрдү. Бирок эскерүү иш-чарасы башка нукка өзгөрүп, президент Сооронбай Жээнбековго карата такталбаган маалыматтарды балп этtirdi. Атамбаев жалган маалыматтар менен элди ишендирүүгө аракет жасады. Бирок анын сөзүнө көпчүлүк ишенбей, тескерисинче Атамбаевдин бул ичкүйдүүлүк менен айтылган сөздөрү деп кабыл алышты. Өзүнүн ойлорун айтышы бул өтө деле кыргыз саясатында жаңылык эмес. Бул өзүнүн мурдатан эле айтылып келген сандырак ойлорун кайталады деп эсептейм. Бул жерде эгерде Атамбаев жакшыдан болсо айтыш керек эле. Кымбаттуу кыргыз элим, мени кечиргиле. Мен 6 жыл президент болуп туруп, Аксы окуяларынын күнөөкөйлөрүн таба албадым, түзөлөй албадым, мени кечиргиле деп айтыш керек эле. Ошол жерден эле билинип турат да саясий сайкоочулук кылгандыгы. Экинчи бир өкүндүргөн нерсеси эки сөзүнүн бири эле мен айткамын, мен башкарганмын, мен башында турганмын деп сүйлөйт экен бул киши. Анан айтып атпайбы, Аксы окуясына мен тыйын тыпырымды көтөрүп алып бардым эле деп токкулуп атпайбы элге. Өзү пайгамбарыбыздын хадисинде айтылат, бирөөгө жасаган жакшылыгын ошол күнү унуткун деп атат. Бул 17 жыл Аксыга көтөрүп барган тыйынын токкулуп атат да. Атамбаев бийликте турганда Аксы окуясы эмне үчүн ачыкка чыкпады? Күнөөлүүлөр эмнеге табылган жок деген суроо кечеги окуядан соң дагы көтөрүлдү. Ал буга чейинки бийликтегилерди да, учурдагы бийликти да жамандап, өзүн сүттөн ак көрсөткүсү келип, убагында каршылас саясатчылар менен биригип, Аксы окуясын шылтоолоп президентке карата сын айткандай болду. Бирок ал Кыргызстандын идеалдуу үлгүлүү президенти болгонун далилдейм деп, экс-президент наамына шек келтирди. Ал эми Равшан Жээнбеков, Мискенбаев сыяктуу саясатчы саткындар убагында Атамбаевка каршы сүйлөп өздөрүн оппозиция катары көрсөтүп келген. Бүгүн Атамбаевдин саткын санаалаштары эртең душманы болуп калышы ыктымал. Эми алардын негизги эле максаты бир эле, азыркы бийликти мүмкүн болушунча каралап, сындап, анан кандайдыр бир деңгээлде упай алып, анан кийинки шайлоо өнөктүктөрүнө мындай даярдык максат. Аларды бириктирип турган бир эле нерсе бар да, ошол бийликти жамандап, ошо бийликке карады. Чыныгы мындай кармаган позициялары, ой максаттары башка. Эгер кокус ошо мурункудай эле болуп, ошо бийликке келе турган болсо кайра эле бөлүнүп чыгышат да. Эми ал туруксуз саясатчылар. Атамбаевдин газ, электр энергиясы, өзбек бийлиги боюнча айткан сөздөрү да суу кечпейт дешет талдоочулар. Атамбаев кыйын болгондо анын иш аракети колдоого алынып, өз элинен урмат сый тапмак. Бирок Атамбаев өзүнүн орунсуз айтылган сөздөрү менен деңгээли өтө төмөн жана бийликке тойбогон көрө албас адам экендигин көрсөтүүдө. Кечеги Атамбаевдин айткандары аброй алып келген жок, тескерисинче элдин кыжырына тийди. Мисалы, ушул Аксы окуясына эгер чын жүрөгүнөн күйгөн болсо, ошол бардык бийлик өзүнүн колунда турду да. Ошол мезгилде жыйынтык чыгаш керек болчу. Ошол мезгилде ошол окуяга күнөөлүүлөрдү мындай укуктук жактан жазаласа болмок да. Эми бир топ объективдүү себептер бар, бирок мындай бир укуктук баа берилсе жакшы болмок. Андай болгон жок да. Тилекке каршы ошол окуяны пайдаланып, пиарлап, ошону шылтоолоо, анан башка максатты көздөп аткандыгы анык болуп калды да.
Үй бүлөлүк башкаруу деген сөзү да далилсиз. Анткени президенттин бир туугандары буга чейин эле саясатта өз ордун табышкан. Жээнбеков кландык башкаруу эмес, тескерисинче акыйкаттуулукка күрөшүп жаткандыгы айдан ачык көрүнүп турат. Ал ойлогон, мен ат десем атат, жат десем жатат деп. Бирок азыркы президент андай эмес экендигин, мен андай жетелеме президент эмесмин. Мен өзүмдүн позициям бар. Мен өзүм президент катары чечимдерди кабыл алам. Мына ушундан талаш маселелер келип чыкты да. Ошол эле Асылбек Жээнбеков президенттин иниси, ал дагы мурда эле депутат болуп келген. Ал Жээнбеков келгенден кийин келген жок. Анан эми мүмкүнчүлүк болсо, эмне үчүн алар иштебеш керек? Президент Сооронбай Жээнбеков бийликке келгенден бери 1,5 жылдын жүзү болду. Жээнбеков шайлоо алдында берген убадаларын четинен аткарып келе жатат. Айрыкча өлкөдө коррупция менен күрөшүү күч алып, пенсия жана айлык акы көтөрүлдү. Аймактар өнүгүү жолуна түшүп, алдыга карай иш уланууда. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, Элеман Акбаев, жаңылыктар.